Кыргызстан Кытай менен чектешкен чек-араны убактылуу жаап, аба каттамын токтотту. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, учурда өлкөдө коронавирустун чыкканы боюнча такталган учур катталган жок. Бардык көзөмөл өткөрүү жайларында, Бишкек жана Ош шаарларындагы аэропорттордо санитардык көзөмөл пункттары иштеп жатат. Чек-арадан өткөн бардык адамдар учактын ичинен эле дыккат текшерилүүдө. Ал эми сасык тумоо болуп калгандарды атайын палаталарга жайгаштырылууда. Ал жактан медициналык көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары, эгерде өлкө аймагында вирус чыккан учур катталса, саламаттык сактоо уюмдарында атайын палаталар даярдалды. Белгилей кетсек, буга чейин өкмөт коронавирустун келүүсүн алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча санитардык эпизоотияга каршы чараларды уюштуруу тууралуу биринчи кезектеги иш-аракеттердин планын иштеп чыккан. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев коронавирустун өлкөгө киришин алдын алуу жана өлкө аймагына жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтын кезектеги отурумун өткөрдү. Өкмөт башчы эпидемиологиялык кырдаалга мониторинг жүргүзүүнү күчөтүү иштерин улантууну тапшырып, бардык алдын алуу чараларын так ишке ашыруу зарылдыгын баса белгиледи. Эскерте кетсек, буга чейин Кытайдан атайын борт менен Казакстандын, Кыргызстандын, Армениянын жана Белоруссиянын жарандары эвакуацияланган. Өлкө боюнча коронавирусту жуктурган учур катталган жок. Бул жерде Казакстан тарапка ыраазычылык билдиришибиз керек. Өзлөрүнүн жарандарын кошо алганда, биздин жарандарды, Армениянын жана Белоруссиянын жарандарын кошо ала келди. 18 студентибиз азыр аскердик ооруканада. Ал жерде азыр бүт процедураны өтүп, ошол жерден 14 күндүн режимин сактайбыз. Ал жерде бардык 100дөн ашык орун даярдалып, бардык шарттар түзүлгөн. Азыркы учурда бизге жалпысынан 398 адам кирди мамлекетке. Алардын ичинен 325 биздин жарандар, студенттер көбү. Калганы болсо башка мамлекеттин жарандары бар. Бирок бизде азыр каттала элек. Бул эми коомдук мамлекеттин өзүнүн коопсуздук маселесинде эң орчундуу маселе бул адамдардын ден соолугу. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев расмий сапар менен келген Евразия экономикалык комиссиянын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович менен жолугушту. Жолугушууда Евразия экономикалык бирликтин учурдагы эшмердүүлүгүнүн негизги багыттары жана интеграциялык биримдикти мындан ары да өнүктүрүү маселелери талкууланды. Мындан тышкары Мухаммедкалый Абылгазиев Евразия экономикалык бирлигинин рыногундагы тоскоолдуктарды четтетүү чараларын сапаттуу ишке ашырууга көңүл бурду. Премьер-министр Жогорку кеңештин жалпы жыйынына катышып, эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып, фискалдаштыруу процесси көп күч аракетти талап кылаарын белгиледи. Фискализация означает, что мы должны поддержать тех предпринимателей, которые работают в соответствии с законодательством. А это борьба с контрабандой, контрафактом, теневой экономикой. А здесь понадобятся очень большие усилия. Не только правительство. Здесь и бизнес должен поддержать нас. Должно поддержать и население. Только усилиями правительства это невозможно. Это всенародная такая акция должна быть. Поддержать чистую экономику, прозрачную экономику. Поэтому мы намерены работать в соответствии с законодательством и правильно, чтобы наша экономика работала в правильное русло. Ат башыда курула турган индустриалдык соода логистикалык борбор тууралуу дагы суроолор берилбей койгон жок. Анда премьер-министр 20-25 киши ат башка логистикалык борбор курулса, Кытай каптап кетет, жаратылышыбыз бузулат деген маалыматтарды чыгарып жатканын айтты. Айрым эл өкүлдөрдүн жана премьердин пикиринде бул акылга сыйбаган билдирүү. Тирешим нуктай ушактар таратып атышат, элде күнөө жок, элди пайдалангандар жазасыз калбасын. Көпчүлүк айтып атат, жаштар айтып атат. Бизге жумушчу орундарын ушул жерден түзүп берсеңер жакшы болот деп. Кызыктар жактар бар, өзүңүз айткандай, 20-30 киши бар ушу социалдык тармактарда. Ошолор элдин баарын дүрбөтүп, бир коомубузда өзүнчө бир пикир пайда кылалы деген ойдо болот. Ананда экология маселеси дагы көтөрүлүүдө. Тагыраак айтканда, завод фабрика деселе чоң-чоң трубалар коюлуп, андан чыккан кара түтүн ат башыны каптайт деп ойлоп жатышат. Азыр ишканалар жаңы технологиялар менен курулуп калган. Алардан эч кандай кара түтүн чыкпайт жана экологияга зыян алып келбейт. Ошол өндүрүштү ачканда кайсы багыттагы өндүрүштү ачышат? Жанагы биздин абаны булгап салган, экологияны булган өндүрүшкө тыюу салышыбыз керек. Ошол келишимге сөзсүз түрдө сиздер бир чектөөнү коюп, кошумча бир киргизсеңиздер шарттарына. Индустрия дегенден баарыбыз түшүнөбүз, бул өндүрүш. Бул иштеп аткан заводдор, фабрикалар. Анан сөзсүз түрдө экологияга, анан кайсы убакта кандай салыныш керек. Эгерде ошол келишимдин кайсы пункту бузулса, анын штрафы кандай болуш керек.
Андан кайтарып алып коюу мамлекетке ушундай механизм барын азыр инвестициялык келишим иштелип атат, ошо менен бүтүрөбүз биз. Борборду куруу боюнча мүмкүнчүлүктү кармап калыш керек. Анткени мындай логистикалык борборду курууга кызыктар болуп, ири инвесторлорду издеп жүргөн мамлекеттер көп дейт экономисттер. Белгилей кетсек, инвестор долбоорду жүзөгө ашырууга 280 миллион доллар салды. Сомго айландырганда 19 миллиард сомду түзөт. Бул эч кандай насыяга же карызга алынган жок. Акча каражатынын бардыгы инфраструктуралык курулуштарга жумшалат. Ал инвестор өзүнүн милдетин, өзүнүн каражаты менен жанагындай тобокелдикке келип ушул жерде өндүрүш кылып, жумушчу орундарды түзөм деп атат. Бул жерде эч кимдин кызыкчылыгы жок. Мамлекеттин, өкмөттүн кызыкчылыгы, инвестор келиш керек дагы, жаштарыбыз жумушчу орун менен камсыз болуш керек. Инфраструктурасы түзүлгөндөн кийин каалаган кыргызстандык ишкер ошол жака фабрика завод курса болот. Алар үчүн эшик ачык экени бир нече жолу айтылган. Долбоор толук ишке ашса, ат башынын өнүгүшүнүн гана шарттабастан жалпы экономикага жөлөк таяк болот. Кыргызстандын аэропорттору менчиктештирилбейт, алар тышкы башкарууга берилет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Өкмөт башчы учурда аэропорттордун мындан ары өнүгүүсүн моделинин үстүндө иштеп жаткан эл аралык финансы корпорациясы 2019-жылы тандалганын белгиледи. Бул иштер кайтарымсыз шартта эксперттер тарабынан жүзөгө ашырылып жатат. Аэропорттордун өнүгүү моделинде инвестициянын көлөмү, салык сындуу параметрлер көрсөтүлөт. Бул модель жогорку кеңештин кароосуна киргизилет. Андан кийин тышкы башкарууга бериле турган компания тандалат. Муну менен аэропорттор менчиктештирилбейт. Бул эл аралык тажрыйба, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Мамлекеттин көзөмөлүндө башкарылат. Биз айтып атабыз, азыркыдай менеджер менен, азыркыдай команда менен, же болбосо азыркы иштеп аткан метод менен башкара албайбыз, туура эмес дегенди айтып атабыз биз. Ал стратегиялык объект. А кандай жол менен башкарабыз, мамлекет башкарат. Өлкөдө жылытуу мезгили туруктуу өтүп жатат. Бул тууралуу 2019-2020 жылдардын күз-кыш мезгилине экономика тармактарын жана калкты даярдоо боюнча республикалык штабтын кезектеги жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боргунов билдирди. Анын айтымында, учурда Бишкек шаарынын ТЭЦ-ине көмүр даярдоо иштери өкмөттүн тапшырмасына ылайык жүрүүдө. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарындагы кенже тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысы 2 эсе көтөрүлөт. Тийиштүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. 1-январдан тарта күчүнө кирген документке ылайык автобустардын, жүк ташуучу унаалардын, транспорттук жыйноочу машиналардын, электро жана авточиркегичтерин айдоочуларынын, жыгач усталардын, сантехник, слесарь, электрик, иш кагаздарды мукабалоочу, короо шыпыргыч, багбан, гардеробчу, кароолчу, лифтте иштөөчү адам, от жагуучу, курьер, кладовщик, имараттарды оңдоп тейлеген жумушчулар, калктуу конуштарды жакшыртуу, иш бөлмөлөрдү жана кызматтык аймактарды тазалагандардын эмгек акылары 2 эсе жогорулайт. Если, к примеру, взять, например, уборщиков, у них было действующая оклада 2,5, у них становится 5000 сомов. Ну, на это уже в бюджете предусмотрены средства, дополнительно 220 миллионов сомов. Количество младших обслуживающих персоналов, именно этих государственных органов и органов местного самоуправления, которых они обслуживают, составляет где-то 3704 человек. Муну менен катар премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнүн маселелери боюнча кеңешме өткөрүп, анда калкы 20 миңден ашкан айылдардын жергиликтүү кеңештеринин айлык акысын бекитүү тууралуу токтомго кол койду. Мындан тышкары өкмөт башчы кол койгон документке ылайык калкы 6 миңден ашкан айылдык кеңештердин ишмердүүлүгүн камсыз кылуу үчүн акы төлөнүүчү жооптуу катчы кызматы бекитилди. Жергиликтүү кеңештердин төрагалары үчүн айлык акы 2020 жылдын 1-июлунан тарта төлөнүп баштайт. Жалпы республикабыз боюнча 265 айылдык кеңеште жооптуу катчы деген штаттык бирдик, анан 40 айылдык кеңеште айылдык кеңештин төрагасы деген штаттык бирдик киргизилди. Бунун негизинде бир жылда 107 миллиондон ашык сом акча каражат каржыланат. Ушул багытта бүгүн биздин премьер-министрибиз ушул токтомго кол коюп берди. Бул деген айылдык кеңештердин ишин жакшыртуу максатында, ал жердеги иштөө шарттарыны өркүндөтүү максатында ушул мен бүгүн ушул мыйзамды аткаруу негизинде биздин өкмөттүн чоң бир жасаган жумушу десек болот. Жыйындын жүрүшүндө өкмөткө караштуу жергиликтүү өз алынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин өткөн жылдагы ишинин жыйынтыктары, ошондой эле жакынкы убакыттын аралыгындагы артыкчылыктуу багыттары талкууланды.
Тажикстандын Исфара шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны өттү. Өкмөттүк делегацияларды эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери Жеңиш Разаков жана Азим Ибрахим жетектейт. Көмүскө экономика менен күрөштө салыкчылар борбордук звено болуш керек. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев салык кызматынын 2019-жылы аткарган иштеринин жыйынтыгы боюнча коллегиясында айтты. Өкмөт башы ошондой эле салык кызматынын ишинде салыктык кирешелерди башкаруу боюнча олуттуу кемчиликтер бар экенин белгилеп, коюлган милдеттерди так аткара алган кызматкерлер гана иштөөсү үчүн мекеменин кадр саясатын карап чыгуу керектигин айтты. 5 миллиард 200 миллион сом салык түшпөй атат бекитилген бюджетте. А эмне болуп атат бизде начальствода? Ленин району, шаар, коммуникация бүт ушул жерде. Көмүскө менен күрөшпөйт 97%. Начальник Шамбетов деген. Свердлов району 93%га чыгып тур. Сүйналиев дейт. Ким Сүйналиев? 93%. Кыйратып барам дедиңер беле? Азыр мындай болот практикада. Начальникке чейин аткарып атыңарбы, системадан кетиш керек. Сөйдө дегенде деградация кылып атасыңар. Бир жерден экинчи жерге которуп. Бир жерден экинчи жерге. Ким ишенет анан? Жаштар кантип иштенет? Артыбызда таза иштейм деген жаштар каяктан ишенет? Бул жерден кетти, азыр тияка барат начальник болуп. Баарына чечим чыгарылат. Бир жерден экинчи жерге ротация деген токтотуш керек. А эмне үчүн райондо аткарбаса келип бияка начальник болуп атат? Балким мен кээ бирин туура эмес айтышым мүмкүн. Бирок мага берген справкалар ушундай. Район начальниги чейин өстүбү, андан кийин кетиш керек, колунан келбесе. Эч качан кайра центральный аппаратка же бир жерге барып кайра начальник болуп отурбаш керек. Аймактарды өнүктүрүү транспорттук инфраструктура менен тыгыз байланышкан. Муну биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боругунов Транспорт жана жолдор министрлигинин 2019-жылдагы иштеринин жыйынтыгы боюнча коллегиясында айтты. Анын айтымында быйыл электрондук транспорттук көзөмөлдү киргизүү, жолду паспортташтыруу, коммерциялык жүк ташуучу транспорттан жана автобустардан жыйымдарды чогултууну автоматташкан системасын иштеп чыгууга басым жасоо керек. Кубатбек Боронов жарандык авиацияны, темир жол жана жол тармагын өнүктүрүү багытында өкмөт тарабынан бекитилген программаларды жүзөгө ашырууну талап кылды. Өтүп бараткан аптада премьер Нарын облусунун коллегиясына катышты. Анда өкмөт башчы айыл жана мал чарба продукцияларын кайра иштетүүнү жолго салуу керектигин баса белгиледи. Анткени буга Нарындын даремети жетет. Премьер-министр дотациялык аймактардын санын кыскартуу керектигин айтып, ыш коолугу жана демилгелерди көтөрбөгөн үчүн жергиликтүү органдардын ишин сынга алды. Нарын обласы өзү бир жылда чогултканы 780 миллион сом экен. А өзүбүзгө канча каражат кетип атат? 4,3 миллиард сом пенсия кетип атат. Айлык 4 миллиард сом кетип атат. 8,5 миллиард сом болду. 354 миллион сом пособие болуп атабы. Анан капиталдык вложение 360, жолдоңдоп атабыз 240. Ошентип жүрүп отуруп жегенибиз 10 миллиард сом. 800 миллион сом табабыз грубо, 780 миллион деп атпаймынбы? 10 миллиард сом. Ошондо 9 миллиард 200 миллион сом республикалык бюджеттен келип атат. Бир дагы мамлекетте өзү 10 эсе өзүн тапкандан чыгым кылбайт да. А бизде Нарын областында экономика ушундай. Ошон үчүн бардыгыбыз тең аракет кылышыбыз керек. Бизде абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Жана мен айтып аткан нерселердин баары жумуш жорун түзүү боюнча абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мына ушул коллегияда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ат башыда курула турган индустриалдык соода логистикалык борбордун айланасындагы кырдаалга дагы токтолду. Өкмөт башчы бул долбоор Кыргызстандын жана элдин кызыкчылыгы үчүн гана иштээрин билдирди. Долбоордун экономикалык гана эмес, социалдык дагы мааниси чоң. Борборго салынып жаткан акча карызга алынган жок. Ал тургай бюджеттен бир да тыйын кетпейт. Муну айткан премьер-министр биргелешкен долбоорлорду түзүү, инвестиция тартуу менен гана өлкөнүн келечегине чыйыр сала алабыз деди. Бирок эртеңки күн үчүн даңгыр жол салууга айрымдар тоскоол болуп, ар кандай кептерди таратып, элди көктүүдө. Келечекте ошол тегеректеги ат башыдагы балдардын баары өндүрүштө иштеген инженерлер, электриктер, энергетиктер, ошол өндүрүштө эмне болсо механиктер, транспортниктер ушундай болгон бир өндүрүштүк өзүнчө өрөөн болуш керек ал жер. Анан баарыбыз тең кайдыгер карап отура берсек, бир элди туура эмес жакка үндөгөндөрдү кой, ал туура эмес деп айтпай жүрө берсек, балдарыбыздын баары эмне мигрант болобу. Ал жерде соода базар болбойт. Ал жерде өндүрүш болот.
өндүрүш, товар чыгат, анан товар чыгып атканда сатыла турган бир жерлер болушу мүмкүн. Андайды биз баарыбыз тең бөгөт коюп жок дешибиз керек. Саясат жок, экономикалык. Силер ошону бүтүрүшүңөр керек. Эгерде жанагы инвесторду айнытсак, кайра бирөө келбейт ал жерге. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Нарын облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Нарын шаарындагы сүттү кайра иштетүүчү заводдун иши менен таанышты. Жумасына 15 тоннага чейин сүттү кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүгү бар завод өкмөттүн колдоосу менен ачылган. Сырьёнун көлөмү жетишсиз болуп, завод толук кубаттуулукта иштей албай жаткандыктан Абылгазиев чийки заттын базасын көбөйтүү боюнча план иштеп чыгууну тапшырды. Премьер-министр бул сапарынын алкагында Нарын облусунун Алыш айылындагы жергиликтүү ишкер салган жеке бала бакча менен таанышты. Бүгүнкү күндө бала бакчада 12 тарбиячы иштеп, 50 бала тарбияланат. Келечекте бул бакчаны муниципалдык менчикке берүү пландалууда. Кайрымдуу жарандар мамлекеттен жардам күтпөстөн өз күчү менен мындай социалдык мекемелерди ачып жатканы кубандырат. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында бала бакчаларды ачуу бул мектепке чейин билим берүү мекемелеринин жетишсиздиги боюнча маселени акырындык менен чечилишинин мүмкүнчүлүгү деп белгиледи Абылгазиев. Премьер бала бакчага 100 000 сомдук сертификат тапшырды. Ал бакчанын муктаждыктарына жумшалат. Кандайсыңар балдар? Мен Актанмын. А бул болсо Акылай. Чоң атам күн сайын бизди бала бакчага жеткирет. Бул жерде абдан көңүлдүү. Мында биз ойнойбуз, окуйбуз жана достошобуз. Урматтуу ата-энелер, Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2019 жылдын 1-июлунан тартып, мектепке чейинки билим берүүнү колдоо программасын ишке киргизип, Бишкек шаарындагы жеке бала бакчалардагы тарбиялоонун 50%дан кем эмес төлөмүн өзүнө алууга даяр. Программага 3 жаштан тартып 5 жашка толгон балдар катыша алат. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине билдирме берүү керек. Ал эми билдирменин формасын сайттан жүктөп, же экранда көрсөтүлгөн номерлерге чалсаңар болот. Балдар, ата-энеңерге айтып койгула. Жана бизге бала бакчага келгиле. Сен дагы кел. Көрүшкөнчө. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана топографиялык топтун мүчөлөрү Баткен облусунун чек арага чектеш айылдарындагы жашоочулар менен жолугушту. Анда тургундарга өкмөт тарабынан Тажикстан Республикасы менен мамлекеттик чек араларды делимитациялоо боюнча жүрүп жаткан иштер, тажик делегациясы менен эки тараптуу жолугушуунун алкагында өткөрүлгөн иш-чаралары тууралуу айтып беришти. Ошондой эле жергиликтүүлөргө чек ара маселесин Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы бир нече жерден окшош, аянтты бирдей тилкелерди өзара алмашуунун эсебинен чечүүгө болоору айтылды. Жолугушуунун жүрүшүндө жергиликтүү жашоочулардын сунуштары угулуп, Тажикстан менен жер алмашуунун мүмкүн болгон варианттары талкууланды. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова коронавирустун өлкөгө киришин алдын алуу жана жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штабтын кезектеги отурумун өткөрдү. Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдиргендей, 2020 жылдын 8 февралына карата Кыргызстандын аймагына коронавирус менен ооругандар келген жок. Эпидемиологиялык кырдаал, жакшы эмес өлкөлөрдөн келгендердин ар бири термометр жана жогорку дем алуу жолдорунун үлгүлөрүн аныктоо боюнча лабораториядан өтүүдө.